Учурда биз Өзгөн районунун Курбу Таш айылында турабыз. Буга чейин эскерте кетсек, 2017-жылы дал ушул аймакта жер көчкү катталган. Азыркы учурда дал ушул жерге токой түптөө жана токой аянтчаларын кеңейтүү максатта эл аралык уюмдардын, мындан сырткары ушул айыл өкмөттүн катышуусунда, ошондой эле Ош мамлекеттик университетинин студенттеринин катышуусунда жаш көчөттөр отургузулууда. Ош мамлекеттик университети бир гана билим берүү тармагында гана эмес, аймакты жана табиатты жашылдандырууда жана көрктөндүрүүдө өз салымын кошуп келет. Yok, şehirde toktosun, gitmeyin. Ayva, bundan kayacağız. Табиаттануу, туризм жана агрардык технологиялар факультетинин, математика, физика, техника жана маалыматтык технологиялар институтунун жана Өзгөн эл аралык медициналык колледжинин студенттери арча, карагай, мөмө берүүчү жана ийнелүү көчөттөрдү отургузушту. Biz şu köçötөр отургузуп, бул көчөттөр өскөндөн кийин тамырлары бул жерлерди кармап, ошол көчкү жүрүүнүн алдын алат. Экинчи себебинен бул мөмө берет. Бул мөмө бергенде адамдар келип ушул мөмөнү алышат. Мөмөн бул бизге керек. Ал эми дагы бир себеби бизге таза абаны камсыздап турат. Бизде азыркы аба климат бузулгандыктан бизге эң керектүү эле ушул нерсе болуп эсептелет. Биз университетте бир гана окуу менен алектенбестен ушундай долбоорлорго катышып, табият менен дагы мындай татуу мамилеге болгондо жардам берип, көптөгөн мүмкүнчүлүктөр түзүп берип жатышат. Бул Демилге Ошмунун комплекстүү Курбу Таш тоо токой питомниги бизнес инкубаторун уюштуруу долбоорунун негизинде Юсайт Агахан фонду жана Жалпакташ айыл өкмөтү тарабынан аткарылууда. Токой отургузуу акциясын колдоо иретинде студенттердин талаа шартындагы практикалык сабактарын пайдалуу иштер менен айкалыштырып өткөрүү максатында уюштурулду. Biz ушул идеяларды, мына илимий негизделген идея, эл аралык уюмдардын жардамы менен бүтүндөй аймактарга таркатсак деген ойда. Себеби дегенде Кыргызстанда бүгүн мына климаттын өзгөрүүсү, экологиялык жанагы жер көчкөн жерлер аябай көп. Мына ошол аймактарда биз керексиз жер деп таштап атпастан кайра калыбына келтирип, керек болсо пайдалуу бир категориядагы жерлерге айландырсак деген идеянын үстүндө ушул иштеп атабыз. Кыргызстанда 2022-жылы тоо экосистемаларын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп кабыл алынып, анын алкагында Жашыл мурас улуттук иш-чарасы 5 жылга узартылган. Жарлыкка ылайык ушул жылы Ош мамлекеттик университети Ош шаарында жана Акбура кампусунда ак чечек жана ак кайын көчөттөрүн отургузган. Мына быйылкы жылы дагы биздин Ош мамлекеттик университетинен 80ден ашуун студент келди. Азыр кол кабыш кылып мына көчөттөрдү отургузуп атабыз. Келечекте ушул жер жашыл зонага айланып, пайдалуу түшүм берүүчү бир бакка айланса, ушул жердеги эл Курбу Таш айылынын эли да колдо пайдаланат. Ушул жерде иштешет, түшүмдү теришет. Анан Ош мамлекеттик университетинен биргелешкен ушундай чоң долбоор болуп, токой чарбасы болуп, ушул биздин сыймыгыбыз болуп калат деп. Буга чейин Өзгөн районундагы Курбу Таш айылын басып калган жер көчкүнүн ордунда Ошмунун табиаттануу, туризм жана агрардык технологиялар факультетинин кафедралары тарабынан токой чарбалык жана биорекультивациялык илимий изилдөө иштери жүргүзүлгөн. Ал эмне? Чоңураак. Жыйынтыгында Курбу Таш токой илимий өндүрүштүк долбоор иштелип чыгып, 6 жыл аралыгында бул жерде 100 гектар жер аянты тосмого алынып, учурда 70 гектар жакын жерге түрдүү дарактар менен бадалдардын көчөттөрү отургузулуп, өстүрүлүп жатат. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошму жаңылыктары.